Assalamu alaikum урматтуу жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Муска бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 15 апрель дүйшөмбү. Иш күнүңүздөр көңүлдүү, жакшы улансын. Чыгарылышта адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 15 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро сатып алуу 94 сом 80 тыйын, сатуу 95 сом 80 тыйын. Рубль сатып алуу 94,5 тыйын, сатуу 99 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 13,5 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Москвада курулушта иштеген биздин мекендештер болуп кетти деген маалымат тарады. Бул жакшы кабарды биздин мекендештер көрсүн, айрыкча жумуш издеп жүргөн мекендештерге таркатып коюңуздар. Жумуш издегендер билсин, бирден лайк басып, бөлүшүп кетсеңиздер, биз толук маалыматты силерге беребиз. Рейд бүттү деп кечеле мактанып, борсок бышырып таркатканча болбой, дагы бир курулуш аянтында мигранттар өз ара мушташа кетти. Метрогородоктогу метроном турак жай комплексинде курулушчулардын ортосунда массалык мушташ болду. Москванын чыгышында метроном кварталы турак жай комплексинин аймагында жумушчулардын ортосунда мушташ чыкты. Жумушчулардын ортосунда чырдын себептери азырынча белгисиз, такталууда. Окуя болгон жерде полиция кызматкерлери келген соң, мушташка катышкандардын айрымдары кармалган. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул окуя эми курулуш болуп жаткан жерлерге текшерүүгө себеп болду. Кандай дейсиз? Өз оюңузду комментарийге калтырыңыз. Бул болуп өткөн окуя жада калса жергиликтүү адамдардын арасында дагы талкууга алынды. Всех домой деп жазыптыр Ольга Анатольевна. А кто тогда строить будет за 25К в месяц? Деп Саша Фомин жазыптыр. Светлана Кузнецова жазыптыр. Они не за 25К работают. Поверьте, они давно уже не дешевая сила. Для них сейчас 100К это уже не деньги деп жазыптыр Мика Винокурова. 25 миң айлык алып иштешеби же андан көп акчага иштешеби деген талаш болуп жатыптыр. Негизи эле туугандар, экинчи комментарийдеги 100К 100 миң акча булар үчүн акча эмес болуп калды, мигранттар үчүн деген ойду билдириптир негизи. Деги эле азыр Москвада айлыктар 100 миңге жетеби же 100 миңден көп алышабы? Ошол боюнча комментарийге да калтырсаңыздар болот. Бирок интернеттен биз бир катар изилдөө жүргүзүп, анализ жүргүздүк. Көптөгөн жумуштарда, именно стройкада, курулуш жумуштарында минимальный айлык 150 миңден башталат экен. Ошол эле монолитчик, монолит куйган жигиттер, разнорабочийлер эң азы 150 миң айлык алышат экен. Ошондо өткөндөгү Москва деген телеграм группада сиздерге айтып кеткен 3,5 миң, 4 миң деген ортомчулар сунуштаган айлык демек 5 миңден жогору бааланат экен негизи. 5 миңден жогору ошол маалда мисалы 6-1 иштеген болсо, даже 6 миңге чейин барып калат, 150 миң айлык болгон болсо. Демек биздин мекендештерге сиздерге сунушубуз колдон келишинче официальный атайын сайттардан издесеңиздер болот. Работа.ру, job.ru ошондой жерлерден издесеңиздер сөзсүз прямой өзүнө чыгып иштегенге мүмкүнчүлүк болот туугандар. Ушул маалыматты мекендештерге бөлүшүп кетиңиздер, себеби жумуш издегендер көп, жакшы жумушка иштеп, жакшы акчага ээ болуп, эртерээк мекенге кайтышсын. Кийинки видеобуз бизден курьер жигиттерге арналат. В Екатеринбурге пьяный мужчина наставил пистолет на курьера. Изрядно шатающийся от выпитого уралец несколько минут просто стоял у подъезда на Родонитовой 25. В руках у него был пистолет. Внезапно у дома появился курьер из службы доставки. Он сразу же привлек внимание уральца. Что случилось? Что? Мужчина, я опаздываю на заказ. Я сейчас на работе. Конечно, нервам курьера остается только завидовать. Злоумышленник во время разговора несколько раз в упор сверял доставщика. К счастью, пистолет был не заряжен. После короткого диалога уралец с оружием угрожающе попросил курьера раздеться. Доставщик ультимативную просьбу выполнять не стал и был таков. Мужчина еще несколько раз выстрелил ему в спину. Сейчас агрессивного уральца ищут полицейские. Урматтуу курьер мекендештер, көбүнчө кечки түнкү заказдарды алганыңыздарда этият болуңуздар, абайлап жүрүңүздөр, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Ушундай окуялардан алыс болгонго аракет кылыңыздар. Ушул видеону да эскертүү катары таркатып коюңуздар. Москвадагы мекендештерге дагы бир жакшы маалымат.
15 апрелден тарта bir жума бою 7 күн Москва боюнча, Москва аймагы боюнча бардык музейлер бекер болот. Сиздерге списокты коюп коебуз тизмесине. Көрүп кайсы музей сизге жакын же ыңгайлуу болсо барып көрсөңүздөр болот. Айрыкча Москва Кремлиндеги жайгашкан оружейный палатадагы Александр Невскийдин өзгөчө шлемин көрсөңүздөр болот. Соот баш кийимине. Ал жерде Курандын аяттары жазылган баш кийим сакталган. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көрүп кетсеңиздер болот. Bir жума бою музейлер бекер иштейт. Кече рейд бүттү деген видео чыгарганбыз. Ошол боюнча көптөгөн комментарийлер, андан сырткары WhatsApp'та көптөгөн суроолор жаады. Рейд бүткөндүгү аныкпы, паспортубузду албай эле жүрө берсек болобу, без документ жүрсөк болобу деген суроолор. Негизи эле рейд бүтөбү, бүтпөйбү, без документ Москвада жүргөнгө, негизи эле Россияда жүргөнгө мүмкүн эмес, туугандар. Рейд деген бул атайын нелегал мигранттарды аныктоо үчүн атайын өткөрүлгөн иш-чара. Рейд учурунда бардык полиция кызматкерлеринин бөлүмдөрү ишке түшүп, колдон келишинче максималдуу түрдө текшерип, документти, жашаган жерини, иштеген жерини, ошол жерлерди толук барып, көрүп, текшерип, четинен кармап, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы жүргөнүн аныкташ керек. Ал эми андан сырткары рейд бүткөндө деле, рейд жок маалда деле текшерүү деген бар. Айрыкча Москвада текшерүү 24 саат бою без выходной, без праздников, без обеда иштешет, текшеришет. Ошондуктан сөзсүз түрдө туугандар. Биринчиден паспорт, регистрация, миграционка, Сахарованын кагазы, трудовой договорду дайыма жаныңыздарга алып жүрүңүздөр. Здрасте деп эле тоскондо, спасибо, пожалуйста деп мындай эле көрсөткөнгө ыңгайлуу болсун. Андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине чалсаңыздар жигиттер жардам берет. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден класс басып, тууган урук, жакындар арасында, мекендештер арасында бөлүшүп коюңуз. Бизди колдоп каналга каттала кетиңиздер. Буйруса миллионго дагы аз калдык. Тапканыңыздарга береке болсун, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун, мекенге санаман кайталы. Аман болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.